Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдөн биз ыплас суулардын адамзаттын ден соолугуна тийгизген терс таасирлери туурасында сөз кылабыз. Ал эми бул теманы ачып берүү үчүн биз Нарын медициналык колледжинин гигиена предметинин окутуучусу Баялиева Сайра Моңолдоровнага атайын ушул темада суроо салмакчыбыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, мына бизди курчап турган чөйрөнүн адам баласынын ден соолугуна албетте таасирин тийгизбей койбойт. Ошол туурасында айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул жашоодо адам баласынын жаныбарлардын жашоосунда өсүмдүктөрдүн өсүшүнө түрдүү айлана чөйрөнүн кереметтүү болгон факторлору таасир берет. Бул таасирлерди айтып отурсак, аба ырайы, суу жана жер. Ушул 3 фактордун негизинде адам баласынын организминде зат алмашуу процесси жүрүп турат. Биз ошолордун ичинен бүгүнкү темага ылайыктап топуракты алабыз да. Бул топурак жердин сырткы борпон катмары болуп эсептелинет. Бир нече сантиметрден бир нече метрге чейинки тереңдикте болот дагы. Бул адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү жана пайда келтирүүчү толтура химиялык курамдар жана бактериялык заттар менен камтылган. Эгерде 1 грамм топуракты алып көрсөк, анда 2 миллиардтан ашык микроорганизм бар экендиги аныкталган. Ошол сыяктуу эле биз бул топурактын адам баласына эң керектүү нерсе деп айтабыз. Анткени бул топурактан жашылча өсүмдүктөр өсөт, топурактан биз дан алабыз, топурактан мал багабыз дегендей, топуракта жашайбыз, үй салабыз, топурак менен биз тыгыз контактта болобуз. Анан топурактан биз айтып отурган жанагы жугуштуу оорулардан алып келүүчү, же болбосо химиялык ар түрдүү курамдардын болушу, уулуу заттардын болушу бул адамдардын, жаныбарлардын болобу, даже ал эмес жашылча өсүмдүктөрдүн өсүшүнө дагы терс зыяндуу таасирлерин тийгизет. Бул боюнча тазалоо боюнча бизде айтылат, мисалы үчүн микроорганизмдер айтып көрөлү. Микроорганизмдер биякта түрдүү микроорганизмдер болот. Грибы деп коет, грибковый ооруларды алып келүүчү, паразиттардык ооруларды алып келүүчү, толтура жугуштуу ооруларды алып келүүчү микроорганизмдер болот. Ошолордун баары менен күрөшүү үчүн ар кандай мероприятиялар колдонулат. Мисалы алып көрсөк, топуракта 1 грамм топуракта тиф оорусунун микроорганизми 400 күнгө чейин, ар түрдүү бактериялар 100-150 күнгө чейин, андан сырткары аскарида оору козгоочу микроорганизм жылдап сакталат экен. Андан сырткары токсик инфекциялар деп коет, алар өмүр бою топуракта жашоочу микроорганизм болуп эсептелинет. Бул топуракта жашаган микроорганизмдер сапрофиттер жана паразиттер деп бөлүнөт да. Сапрофиттер деген бул оору козгобойчу, оору жугузбойчу микроорганизмдер. Бул бизди чөйрөнү курчап турган чөйрөдө абада да болот, топуракта да болот, сууда да болот. Ушул сапрофит микроорганизмдери кандайдыр бир учурларда паразитке айланып, оору козгоочу микроорганизмге айланып калышы ыктымал. Оору козгоочу микроорганизмдер бул бизде көбүнчө газ гангренасы, столбняк жана токсика инфекциянын козгогучтары болуп эсептелинет. Тазалоо болсо бул 2 этап менен жүргүзүлөт. Ошондо биринчи ташып чыгаруу бул асенизация, экинчиси болсо агызып чыгаруу бул канализация деп эсептелинет. Ошондо ташып чыгаруу дегенде биз бул жер үстүндөгү топурактын үстүндөгү тазалоону айтабыз. Мында бул жер үстүндөгү тазалоодо адам баласы сөзсүз түрдө ушул микроорганизмдер менен, таштандылар менен контакт болобуз, сөзсүз түрдө катнаш болобуз. Анткени биз ташып чыгаруу учурунда шыпырындыдан, чаңдан, шамалдан болобу, үйдү жууп атканда болобу, идиш аякты жууганда болобу, ушул учурларда же дааратканалардан болобу, биз сөзсүз түрдө булар менен контактта болобуз. Ошол учурда ташып чыгарууда адам баласы сөзсүз түрдүү оорулар менен ооруп калышы ыктымал. Ал эми агызып чыгаруу болсо бул канализация деп аталат. Канализация болгондо биз мисалы үчүн үйдүн ичинен колдондук, душка түшөбүз, идиш аяк жууйбуз, кир жууйбуз. Ошол учурларда, бул учурда болсо ал жер алтындагы түтүк менен бизди контакт кылбастан жер алтындагы түтүк менен жанагы ыплас сууну тазалоочу жайга кетет.
ошол жайга кетет. Ага чейин бул канализация дагы 3кө бөлүнөт өзү. Биринчи дааратканалар жана чарбалык деп коет. Дааратканалар чарбалыкка биз жашап аткан үйдүн ичи кирет. Биз иштеп аткан мекемелер кирет, ооруканалар кирет, ашканалар кирет. Ушулардын бүт бардыгы ушу дааратканалар жана чарбалык канализациясына кирет. Ал эми өндүрүштүк канализация деген бар. Өндүрүштүк деген бул өндүрүштөн чыккан саркынды суулар. Өндүрүштөн чыккан саркынды суулар дегенибиз бул өндүрүш иштеп жаткан. Ал жактан мисалы үчүн химиялык элементтер чыгат, жугуштуу элементтер чыгат. Андан сырткары мисалы үчүн жанагы мал союучу жайлар, убойный сек деп коебуз, ошол жактан чыккан саркынды суулар бул өндүрүштүк канализацияга кирет. Бул өндүрүштүк канализациянын өзүнүн дагы башкача ыкмалары болот. Анткени себеби бир имараттын ичинен чыккан канализациянын жанына өзүнчө кароочу колодецтер колдонулат да. Ошол канализациядан биринчисинен, экинчисинен, үчүнчүсүнөн кылып тазалоону жүргүзүп туруп, анан жалпы шаардык канализация түтүгүнү кошуш керек. Антпесе ал учурда деген баягы канализация толуп калат дагы, канализациянын жалпы шаардык түтүгү бузулуп калышы ыктымал. Бул боюнча атайын эрежелер каралат. Ошол сыяктуу эле үчүнчүсү жаан чачындын канализациясы болуп эсептелинет. Бул жаан чачындын канализациясы жаан жааганда, кар жааганда, эригенде бул суу деген атайын түтүктөр аркылуу атайын үйдүн үстүнөн келет дагы, мындай кетет дагы, ал өзүнчө колодецке кириш керек. Бул жаан чачындын канализациясы эч качан тиги жалпы канализацияга кошулбайт. Андан кийин биз ушул жалпы түтүктөр аркылуу ыплас сууну тазалоочу жайга алып барып киргизебиз. Ошол жактан эки түрдүү тазалоо жүргүзүлөт. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү топурак жана ыплас суулардын адамзатынын ден соолугуна тийгизген таасири туурасында кенен маалымат алдык. Ал эми Нарын медициналык колледжинин студенттери дагы Нарын шаарындагы кабат үйлөрдөн чыккан саркынды суулар кандай тартипте тазаланат, мына ушул туурасында атайын макет даярдап, азыр бизге кенен маалымат бермекчи. Ал үчүн Нарын медициналык колледжинин студенти Адина Бакалова бизге атайын даярданып келген. Саламатсызбы? Анан эсе биздин үйлөрдөн чыккан, имараттын ички канализациясынан чыккан саркынды суулар. Ыплас сууну тазалоо бул негизи эле эки этаптан турат. Биринчи эле бул механикалык тазалоо жана биологиялык тазалоо деп. Механикалык тазалоо болгондо бул жерде адегенде эле шаардык ыплас сууну тазалоочу жайга барганда биринчи эле бул торчолорго барып топтолот дагы. Бул жерде чоң калдыктар, ошондой эле бул мисалга алып келсек, бул кагаз, чүпүрөк, темир сыяктуу чоң калдыктар бул жерде тосулуп калат дагы. Ары жака болсо мындай бирдей массадагы ыплас суу кум менен тундуруучу жайга өткөрүлүп берет. Башкача айтканда пескаловкаларга. Пескаловкаларда болсо бул жерде 0,25 сантиметр болгон калдыктар бул жерден кум менен тундуруучу жайдан тосулуп өтөт дагы. Андан ары тундуруучу жайларга, мындайча айтканда, отстойниктерге которулуп берет. Бул отстойниктерде болсо эки түрдө түзүлүшү мүмкүн. Отстойниктер горизонталдык жана радиалдык деп. Горизонталдык түрдө түзүлгөндө бул бир аз кыйгач жайгашат дагы. Жанагы иловый массалар, ыплас суудагы иловый массалар болсо, бул ошол горизонталдык тундуруучу жайдын дуалчаларына топтолуп калат да. Андан ары болсо, ал эми радиалдык түрдө болгондо бул жерде батыраак болот дагы. Радиалдык түрдө болгондо бул тегерек формада болот. Анын ортосундагы труба аркылуу андан аркы септикке которулуп берет. Бул ортосундагы труба аркылуу септикке которулуп берет дагы. Ал эми тундуруучу жай өзү болсо насостун жардамы менен сордурулуп, ошол жердеги алынган иловый массалар өзүнчө зыянсыздандырылат. Ал эми септикте болсо, септик 3 бөлүктөн турат. Ал ар биринин ортосу мындай терезе менен бириктирилген дагы. Ал терезечелерде болсо труба орнотулган болот. Бул септикти тазалоо 3 бөлүктөн турат деп атабыз. Бул негизинен 6 сааттан 24 саатка чейинки убакытты алып өтөт. Андан кийин септиктен ары бул септикте биологиялык тазалоого уже мындай биологиялык тазалоого даярдап берет.
Септиктен ары биологиялык тазалоого өтөт. Биологиялык тазалоонун негизи 2 түрү бар. Бул физикалык жана ошондой эле химиялык жол менен тазалоо болот. Физикалык жол менен тазалаганда бул электр нурлануу жолу менен тазалайт. Бул биологиялык тазалоонун дагы эң чоң мааниси бар. Себеби дегенде ушул биологиялык тазалоо жүргүзгөндө гана вирустардын, грипптердин, ошондой эле бактериялардын, спороносный бактериялардын баарын өлтүрүүгө ушул биологиялык тазалоо көмөк көрсөтөт. Ал эми бизге эң эле доступный методу болуп, жана бюджеттик жактан дагы ыңгайлуу методу болуп, бул химиялык тазалоо эсептелинет. Бул жерде болсо хлор акиташы менен же болбосо НГКнын жардамы менен тазаланат. НГК болгондо bundan 10% маточный раствор даярдалып алат дагы хлораторнайдын ичинде жакшылап аралаштырылат. Ал эми агын сууга кошулардын астында буну болсо остаточный активность деп, хлордун остаточный активностун текшерилет. Бул 1,5 миллиграмм на литр болгон көрсөткүчтөгү алганда гана биз аны таза сууга кошсок болот. Жана ошондой эле таза сууга кошоордун астында текшерип алчу нерселер бул ошол тазаланган суунун өңү өзгөрүлбөшү керек. Ошондой эле анда эч кандай бөтөн жыттар болбошу керек. Дагы токсикоинфекциялар деп, бул ошол эч кандай токсикоинфекциялар болбошу керек. Ошол 5 көрсөткүчтүн текшерип алынгандан кийин гана таза сууга кошконго болот. Тазаланган суу бизде Нарын шаарында болсо, Нарын дарыясына курулат. Ал эми Нарын дарыясындагы шар аккандыгына жараша бул канчалык шар аккан сайын ошончолук суу өзүн өзү дагы тазалоо мүмкүнчүлүгү бар. Канчалык андан аккан ошол таза сууну биз ошо жана өндүрүштө, ошондой эле үй тиричиликте дагы колдонсок болот да. Ал эми ошол сууну тазалоону практика жүзүндө дагы бир аз макеттин жардамы менен көрсөтүп берейин анда эмесе. Бизден имараттын ички имарат канализациясынан колдонулган ыплас суулар, биз колдонулган үйдүн ички канализациясынан чыккан суулар барып шаардык канализациялык тармактарга барды. Ал жерден жана жогоруда айтып кеткендей биринчи эле тосмолорго кабылды. Бул жерде решетка аркылуу чоң калдыктар тосулуп сакталып калып, бул жака бирдей массадагы ыплас суу өткөрүлүп берди. Андан ары кум менен тундурулду. Андан ары тундуруучу жайларга барды. Бул жерден насостук станциянын жардамы менен септикке өткөрүлүп берет. Септиктен тазаланып, бул жерден дагы тундурулуп туруп, хлорлоочу жайга өткөзүлүп берди. Хлорлоочу жайда зыянсыздандырылган суу биздин Нарын дарыябызга келип куюлат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз макет аркылуу Нарын шаарындагы ыплас суулар кандай тартипте тазаланат көрүп алдык. Сизге болсо ыраазычылык билдирели. Мына биз жогоруда көрбөдүкпү, Нарын шаарындагы ыплас суулар кантип тазаланып отуруп, анан Нарын дарыясына куюларын. Айтсаңыз, ушул Нарын дарыясындагы бардык ыплас суулар тиешелүү тартипте сакталып коюлабы? Мындай да, бул эми биздин Нарын шаарындагы ыплас суу мындан 40-50 жыл мурун кичинекей гана военный городокко эсептелип курулган деп айтылат да. Бул боюнча көп маалыматтар каралып, көп маселелер каралып келе жатат, бирок толук кантуу тазалоодон өтөт деп мен эч качан айта албайм. Анткени себеби биз ыплас суудан текшерүү жүргүзүүдө бул көбүнчө санслужбага жана экологияга каралат да. Бул биздин экологияны да булгап аткан болуп эсептелинет. Ыплас суудан өзүбүзгө белгилүү болгондой канча миллиондогон миллиарддаган микроорганизмдер чыгат. Ошонун негизинде ыплас суудан текшерүү лабораториялык изилдөө жүргүзүүдө 3 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи ыплас суу акканга чейинки жерден биринчи суудан алынат, 30-40 метр үйдө. Андан кийин ыплас суу агып аткан жерден алынат, андан кийин 30-40 метр ылдый ыплас суу агып кеткенден кийинки жерден алынат. Ошентип бул 3 көрсөткүчтү дайындап туруш керек да. Биздин ыплас сууну тазалоочу жай
толық қанды тазалаудан өтпейді деп айтып атпайсызбы? Бұяқта хлорлоо жүргүзүлөт. Биринчи механикалык тазалоодон деп мына ажын айтып өтпөдүбү? Андан кийин биологиялык тазалоо. Биологиялык тазалоодо ушул сууда 90-95% микроорганизмдер өлүш керек негизи. Ошол өлгөндөн кийин дагы адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү микроорганизмдер калат. Алар спорообразующий деп кой сыртында жана кабыкчалары бар, көп ысыкка да, суукка дагы чыдамдуу болгон микроорганизмдер калышат. Буяктан мынын ичинен жанагы амебалар, жанагы спорообразующий газовый гангрена немелери ушулар калат дагы, булар сууга түшөт. Сууга түшкөндөн кийин бул биздин кыргыз айткандай аккан сууда арам жок деп, суу канчалык шаракса, суунун өзүн-өзү тазалоосу болот. Тазалоо жүргүзүлөт. Абада дагы мисалы үчүн шамал канчалык күчтүү болсо, ошол жерде микробдорду учуруп кетет деген сыяктуу, сууда дагы канчалык шаракса, бул микроорганизмдер деген бузулат дагы, алар адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү касиетинен ажырайт. Ошентет дагы сууда булардын ден соолукка зыян келтирүүчү касиети азаят. Ошондуктан бул биздин Нарын дарыясы, Нарын шаарынан кийин Жамбулак, башка айылдарга барып, аларда чарбачылык учурларга колдонулат. Айтсаңыз, бирок Нарын дарыясынан өндүрүшкө, өсүмдүктөргө биз пайдаланып эле атабыз. Бирок эч ким бизге кепилдик бере албайт да, ал таза суу, таза аны колдонууга болот же болбойт деп, Биз бул учурда Нарын дарыясынан дагы санитардык службада алынып текшерилип турулат, квартал сайын текшерилет. Атайын ичүүчү суунун коопсуздугу деген техникалык регламент бар. Айылдын көпчүлүк айылдарда нарын суудан да колдонушат, жанагы суу түтүктөрү жетишсиз болгон жерлерде булактардан колдонушат, ачык суу булактарынан колдонушат. Ошондуктан бул толук маалымат, толук кепилдик берүүгө болбойт. Ушул суу аркылуу кайсыл жугуштуу оорулар жугат? Суу аркылуу жугуучу ооруларга мисалы үчүн ичкелте, көпчүлүк учурда ичкелте, ич өткөк оорулары, анан токсик инфекциялар деп коет. Ушулардын баардык түрү менен суу менен жугса болот. Ушул көрсөтүүнүн соңунда айтып кетким келет да. Жыл сайын бизде жаз айы келатканда 3 айлык жарыяланат. 3 айлык болсо жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана айлана чөйрөнү тазалоо болуп. Бул айлана чөйрөнү тазалоо бул сөзсүз сууга дагы өзүнүн демесин тийгизбей койбойт, таасирин тийгизбей койбойт. Биз азыр суу боюнча айтып аткандан кийин биз 3 айлык тазалоодо сөзсүз айлана чөйрөнү тазалап, айлана чөйрөнү жашылдандырып, көрктөндүрүп карасак, бул биз ден соолукка пайда келтирген болобуз. Ошол сыяктуу эле калкка кайрылгым келет да, бул өзлөрүн таза кармоо, айланасын таза кармоо, тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, андан сырткары мореки нарын сууга болобу, каналдарга болобу, мусорлорду төкпөө, ошонун бүт бардыгы адамдардын ден соолугуна, кийинки жашоосуна терс таасирин тийгизбеш керек деп ойлойм да. Андан кийин биз морек ыплас сууну тазалоодо бизден кийинки жана Нарын шаарынан кийинки жашап аткан айылдарда сөзсүз түрдө алар колдонушат. Водопровод иштебей калган учурлар болот, булактары чыкпай калган учурлар болот. Ошол учурларда бул суудан колдонобуз. Ошо колдонгон учурда эч кандай кепилдик жок. Ошондуктан биз бул суу чарба Нарын суу канал ишканасына да кайрылат элем. Ушул ыплас сууну тазалоодо сөзсүз бардык эрежелерди колдонуу менен ушул ыплас сууну нарын сууга куюуга мүмкүнчүлүк берсе деп. Рахмат, атайын убактыңызды бөлүп бизге жакшы маалымат бердиңиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнүн соңунда жакшы бир сөз менен жыйынтыктагым келип турат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп Исхак Разаков айткандай, бардыгыңыздарды тазалыкка чакыралы дагы биз телеклиника көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки көрсөтүүдө аманчылыкта жолуккан чакты сак саламатта туруңуздар.